Кудайдын чакырыгы 21 ноябрь. Бизге бирөөдөн кат келсе, кимден келгенин билсек, биз аны ал киши сүйлөп жаткандай кабыл алабыз. Библия китеби Кудайдын сөзү. Аны окуп жатканда дагы Кудай бизге сүйлөп жаткандай кабыл алган туура. Кудайдын сөзүн ушундай жүрөк менен окушубуз керек. Жашообуздун ар бир кырдаалы үчүн биз жазуудан жооп таба алабыз. Негизи эле баардык суроолорго ал жактан жооп таба алабыз. Ыйык жазууну окуганда сыйынуу менен, ошондой эле окугандарыбызды жашоого киргизе алалы деген даяр жүрөк менен окуганыбыз жакшы. Жазууда Кудай бизге өзүнүн эркин ачып берип жатат. Жазууну окуган сайын жаратуучубуз жөнүндө көбүрөөк билип калабыз. Кудайдын сөзүнүн негизинде жашообузда болуп жаткандын баарын жакшыраак түшүнүп да калабыз. Сыйынуу аркылуу Кудайга кайрылып, жазуусу аркылуу сүйлөп жаткан анын үнүн угуп турсак, бизде эмнеге деген суроолор да азыраак болот. Бизге калтырган ыйык китеби үчүн Кудайга рахмат.